Кыргызда үй ээси жоош болсо коногу бийлейт деген жакшы макал бар. Бул макалдын мазмунун камтыган бир окуя болду. Кытайдын Соклукта жайгашкан кафел чыгаруучу заводунун директору мас абалында жумушчуларын ур токмокко алып кордоого алган. Эске салсак, аталган завод Кытай ишкерине таандык, жетекчиси жана административдик курамы кытайлар болгону менен жумушчулардын баары жергиликтүүлөр. Жумушчулардын айтымында өткөн кечинде заводдун башкы директору Чжо Дайсю мас абалында цехке кирип келип, ал жерде тамактанып жаткан жумушчуларга кыйкырып, тамактарды чачып кирген. Ал жумушчулардын отургучтарга отуруп тамактанып жатканына нааразы болуп, туруп тамактангыла деп буйруган. Анан бирөөсүнүн жанына келип ур токмокко алып кирген. Ал күнү Кытай директор мас болгондуктан бардыгы анын соолугушун күтүп, бүгүн анын келтегине кабылган жумушчулардан кечирим сурашын талап кылып митинг кылышты. Бирок Чжо Дайсю аларга чыкпай, жарым сааттан кийин өз адамдары аркылуу кечирим сурабашын билдирген. Жабырланган жумушчу эми укук коргоо органдарына кайрылууну көздөдү. Ош шаарындагы Айтилек мейманканасынын бөлмөлөрүнүн биринде киши колду болгон аялдын сөөгү табылды. Окуя кече 26-июлда эртең менен болгон. 30-35 жаштагы маркумдун денесин карап текшерүү учурунда кекиртегине сайылган учтуу нерседен каза болгону аныкталган. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын криминалдык милиция кызматынын өкүлдөрү кылмышка шектүү катары Өзбекстандын 23 жаштагы жаранын Кадамжай районундагы чек ара посту аркылуу өтүп кетүүгө аракет жасап жаткан учурда кармаган. Ал жасаган кылмышын моюнга алып, тиешелүү көрсөтмөлөрдү берүүдө деп билдирди Сыдыков.